Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарында 2 адамды катуу сабады деген шек менен издөөдө жүргөн Жаныбек Бапышев жана Кылысбек Сейитбеков кармалгандыгын билдирди. Маалыматка караганда шаардык милициянын криминалдык кызматынын кызматкерлери шектүүлөрдү Кыргызстандын аймагынан кармаган. Учурда алар милициянын тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери жүрүүдө. Буга чейин 2 эркек адам катуу сабалганы тартылган тасма социалдык тармакка тарап катуу талкууга жем таштаган. Тасмада катуу соккудан эсин жоготкондугун, ага карабай аларды белгисиз адамдар башына тепкилеп жанчып жаткандыгын көрүүгө болот. Сокулук районунда мас абалда уктап жаткан чоң энесинин жанындагы 6 жашар кыздан апасы баш тартты. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Галина Спивакова кабарлады. Анын айтуусу боюнча учурда кыз балдарды коргоо борборуна жайгаштырылган. Ал билдиргендей, учурда кыздын башка туугандары изделүүдө. Эгер табуу мүмкүн болбосо, анда бала асыроого берилет. Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук жарыян 24-сентябрга жылдырылды. Ага ишти караган соттук коллегиянын баяндамачысы келбей калгандыгы себеп болду. Аталган ишти сот жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. 24-июлда башталган отурум 1-августка жылып, ал күнү дагы каралбай калган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда мурдагы өлкө башчынын уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Ушул жылдын январь айынан 31-августка чейин жаңы төрөлгөн 106.484 балага 4.000 сомдон сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда сүйүнчү пулдун жалпы суммасы 425.948.000 сомду түзгөн. Эскерте кетсек, 1-июлдан тарта балага бериле турган сүйүнчү пулду 2 күндүн ичинде алса болот. 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан курама командасы Тажикстанга 1-0 эсебинде утулду. Беттештеги жалгыз голду тажик оюнчусу Алишер Жалилов киргизип, Тажикстандын курама командасына жеңиш алып келди. Оюн кечээ Тажикстандын борбору Душанбе шаарында өткөн. Бул жеңиш менен Тажикстан курама командасы F тайпасында алгачкы 3 упайга ээ болду. Кечээ Улан-Батордо өткөн беттеште Монголиянын курама командасы Мьянманы 1-0 эсебинде утуп 3 упай алды. 2022-жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Япония, Мьянма жана Монголия менен ойнойт.